Ар бир инсан ушул артыбызда бир из калсын деп, элиме, жериме, диниме, мамлекетиме салымын кошсом деген жакшы максат тилектер менен жашап келет. Мына бүгүн биз Исмаил Аль-Бухари Жалал Абад шаарындагы борбордук мечитте турабыз. Бул мечиттин алгачкы курулуштары ушул 1990-жылдары таандык. Биринчи мечит бул Ашар жолу менен башталган. Андан кийинки мечит чоңойтулганда деле ушу жергиликтүү калктан чыккан балдардын демөөрчүлүгү менен салынган. Азыр бул мечитибиз андан ары мен 2014-жылы бул жерге имам болуп келдим. Ошондо 2017-жылдары биз чекесине дагы бир навестерди кошуп чоңойтконбуз. Дааратканалар кайрадан оңдолгон. Азыркы күндө ушул заманбап болгон бир 10.000 адамга эсептелген подвалы, биринчи этаж, экинчи этажда 10.000 адам бата турган деңгээлдеги заманбап план менен жаңы мечит башталыштын алдында турат. 2 жыл пландалып атат. 2 жылдын ичинде ушул мечитибиз бүтсө, мен Кудайдан тилеп турам, эсен аман ошол мечитибиздин ачылышына дагы ушинтип туруп, Алла Таалага шүкүр айта турган күндөргө эсен аман жетишибизге Алла Таалам өзү насип кылган болсун. Алла Таалага мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салату саламдар болсун. Урматтуу диндеш мусулман бир туугандар, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, мына бүгүн Жалал Абад шаарында Кудайым буйруса Жалал Абад областынын тарыхында заманбап архитектуралык кооздугу менен заманбап мечиттин курулуш кадамдары ташталып отурат. Эл тилеги коомдук фонду тарабынан уюштурулуп, мына Кудайым буйруса бүгүн ушул 4 мунаралуу кыргыз колоритиндеги заманбап мечиттин курулуш кадамдары ташталып отурат. Биз дагы күбө болуп келип отурабыз. Кудай Таалам ушул мечитти курууга себепкер болгон инсандардан разы болсун. Элдин керегине жарай турган алым карылар чыга турган мечиттерден болсун, ак жонтой болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Андан кейін 3 бөліктен тұрады, бірisi подвалдық қабат, подвалдық. Бұның квадраты 3250. Эми бираз бүгүнкү жума күндү баянга тоскоол болуп калдык окшойт, бирок кечирим сурайбыз. Себеби сиздерге ушул баарын эл алып жеткизип койгонго милдеттүү болчубуз. Мына жогоруда казыбыз айткандай, мына 2 жыл мурда ушул жерде баарыбыз дуа кылып, ушул мечиттерди жаңылап алса экен деп Алла Тааладан сураган дуабызды менен Кудайым ушу тилегибизди берди. Мына эми ушул мечитти жаңылабага азыр киришип атабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин мамлекетибизде мына мурдадан эле мечиттерди ушул башка жактан жанагы араб туугандарыбыз, жаратышкылар келип көрүп берип атышты. Андан кийин ал мечиттер кайра тура баштады. Андан кийин мамлекетибизде чоң мечиттер курулуп атат. Мына Бишкекте түрк туугандарыбыз мечиттерди куруп беришти, чоң мечиттерди. Эми биз ушул жерге өзүбүз элдер менен кошо чоң көркү бир жакшы Кудайдын үйүн мечитти салып алайлы деген үмүттөбүз. Ошого мына бүгүн сиздерге жалпы айтып коелу деп атабыз. Бүгүндөн баштап эми бул жерден жанагы мечиттин курулушу башталат, Кудай буюрса эртеңден башталат. Бүгүн ушул Кудай буюрса мына бул эски мечиттибиз акыркы жолу жума намазын окуйт экенбиз. Кийин Алла Таала насип этсе 2 жылдан кийин жаңы мечитте ушул жерде чогуу туруп баарыбыз жума намазын окууну Алла Таала буйруп насип этсин баарыбызга. Чогуу болуубузду Алла Таала буйруп насип этсин. Ушуну айтып коеюн деле, негизинен мечиттин курулушу мен өзүм байкап контролдоп турам. Урматтуу президентибизден уруксатын алдым. Президентибиз дагы айтты, ошол жакшы элдин, журттун, шаардын, жердин көркү боло турган бир жакшы мечитти курууга мен дагы жардам берем деп президентибиз дагы ушундай өзүнүн убадасын берди. То есть бул мечит кароосуз калбай жогору жактагы жетекчилерден жеке мен өзүмдүн артынан контролдоп турабыз. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, сиздерге дагы сабыр кылышыңыздарды сураман. Билесиздер, мына Жалал Абадда жолдорду баштаганыбызда көп кыйынчылыктар болду эле. Кичине сабыр кылып эле ошо жолдорубузду баштадык. Мечитибизде бираз ыңгайсыздыктар болот. Ошого сабыр кылыңыздар. Анча-мынча мечиттерге, башка мечиттерге барып туруп окуп калабыз. Ошого сабыр кылыңыздар. Буюрса жакшылап бүтүп калса, анан кийинки муундарга, бала чакаларыбызга
мусулман халкыбызга ушул өмүр бою ушул мечит кызматка турган болсун. Биздерден кийин дагы Алла Таала буйруп насип этсе, бир нече жүздөгөн жылдар мечитибиз кызматка турган мечит курганга аракет кылабыз. Рахмат баарыңызга туура түшүндүңүздөр. Алла Таала ыраазы болсун. Жума намазыңыздар кабыл болсун. Рахмат. Сіздерге қошымша жария намаз оқылып бүткөндөн кийин ешкіміміз қарап кетпейбиз. Бүгін атайын мына бұл жақта құттықтау сөзін, жақсы сөздерін айтқан урматтуу кишилерибиздин ниеттери менен бүгін мына Алла Тааланын үйү болгон мечитти бузуу үчүн бүгүн Кудайы дагы түлөө дагы көрүлүп атат. Бардыгыңыздар дасторконго отуруп, даам сызып, бардыгыбыз тегиз дуа кылып кетебиз. Биздин ушул шаарыбызга көп кошо турган архитектуралык коздугу менен заманга түшө турган ушул мечитибизге жакындан жанашып жардам берген, салымын кошуп жаткан инсанга биз Алла Таала ыраазы болсун деп айтмакчыбыз. Ал эми сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким атамга рахмат айта албаса, ал Кудайга да рахмат айта албайт дейт. Жамаатыбыздын атынан, Кыргызстан Республикасы боюнча бардык мусулмандардын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Алла Таала алып жаткан ишиңизге ийгилик береке берсин. Амин. Аллахумма салли ala seyyidina Muhammad ve ala ali Muhammad. Allah'ın berekeli ıyık cuma gününde Allah'ın şu cezalkan cahil yüzüne canlarım duayla kılıyoruz. Allah'ın bu dua tileklerinizi kabul kılın. Bana bugün inşallah Allah'ın şu zamanlavi bir meçitimizin kuruluşuna kadam taşlama oturağımız. Şu meçitin kuruluşuna yakından canaşıp kadın kollarını uzaktan candan verilen ağabeyimizin Allah Teala'nın ömrünü rızkısına bereke versin. Cemaati menen, el yurtu menen, üyüne barçakası menen Allah Teala martabalarını yıkılan olsun. Kanday tilgen koyulgan yer maksatlarını olmasa, Kuday Teala niyetlerine жеткизsin. Oşonday elman mekenimizin başında turgan jurt başımız bolgan, jurt başımızga dagı bette söz kılalaşımız. Al kişinin de Kuday Teala altın başında namaz kılsın, den soğukları çılgılsın, el üçün, meken üçün, din üçün ulatkan kızmatları Kuday Teala kabul kılsın. Uşul meçitimizde işte ötüp etken imam damlalarımız, uşul жерге келип денин үйрөнүп, денин жашап, намазын окуп өтүп кеткен ата-аналарыбыз Кудай Таала рахматын алсын. Бүгүнкү күнгө чейин кызмат кылып келген имам дамлаларыбыздан, кызматчыларыбыздан, жамаатыбыздан Кудайым өзү ыраазы болсун. İnşallah Kudai Teala niyetlerimize yetkilgen olsun. Ve sallallahu ta'ala ve sellem ve alihi ahyar bi rahmetike ya rahmet rahimin. Allahu akbar. Oşonda öyle memleketimizde, prezidentimizden Hamşehir Kaşiyevich'in jandarmıyla bana 30'a yakın balağızın bugün darılanıp ayırıp үйüne kaytışın altında durat Allah Teala hoşbardılar esnafına үйüne kaytışlarızda nasip etsin. Ya Rabbim özün bilgen жүрөгүбүздөгү бөлүп айта албаган сырларыбыз бар, muhtaçlıklarımız var. Allah Teala hoşlardan bardığın özün жеңил кыл, тынччылык менен мына бул коомубуздун аты эл тилегибиз бир болсун, максатыбыз бир болсун, ортодо ынтымак урмат сый болсун. Амин. Аллаху акбар. Армандарга чоң рахмат. Ortadan kıymalayız. Bir bakanlar. Hoş geldin. Rahmat, Allah şunday kasiyet bergenine rahmat. Бүгүнкү салынган дастарконго келип берип, Кудай буйрса, Алланын үйү баштап отурат, Кудай буйрса тез арада ишке бүтүп, ошол дастаркондун үстүндө ачылышта Кудай Таала насип эткен болсун. Ушул баштаган инсандарга Кудай Таала күч кубат берсин. Али иштей турган инсандарга да Кудай Таала иштерине ийгилик береке берсин. Амин. Рахмат ушу биздин ушу камчы инебизге ден соолук үчүн болсун, өмүрү узун болсун. Мынакей бул кыргыз элинин баатыры, кыргыз элди чын дили менен сүйүп үйгөн эл. Мынакей дин маселесине дагы көңүл буруп, мына мечитибизди ушу эскирип калды эле, мына жаңыртамбы деп аракет кылып атат. Ушул инибиз
den soolugy çyň bolsun, ömrü uzun bolsun. Daima şu mamleketimizin tırçılık üçün jüre bersin şu. Kırgızdın çınıgı jigiti de şunu aytış gerek.